Казакстанда кургап калган Арал деңизинин ордуна жашыл көчөттөр отургузулат. Буга Кытай окумуштууларынын ойлоп табуулары жардам берет. Окумуштуулар топурактын үлүүлөрүн алып, долбоордун үстүндө иштеп жатышат. Адистер атайын реагент менен кырытыштын ным сактоочу касиетин беришет. Мунун аркасында Арал деңизинин кургак жана чөлдүү аймактары жашыл оазистерге айланышы мүмкүн. Белгилей кетсек, Кытай окумуштууларынын ойлоп табуусу башка жерлерде да ийгиликтүү колдонулууда. Бул технология келерки жылдын жазынан баштап Арал деңизинде колдонула баштайт. Адистердин айтымында натыйжа 2 жылдын ичинде өз жемишин берет. Өлкөнүн тышкы саясат бөлүмүнүн өкүлү менен Кытайдын Казакстандагы элчиси жаңы генетикалык лабораторияда жолугуп, аталган долбоорду жана илимий чөйрөдө эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Они подбирают почву, к этой почве специфически. Алар топурак алып, ылайыктуу реагенттерди издеп жатышат. Бул чоң илимий изилдөө жана мындан Казакстанда пайда көрөт деп ойлойбуз. Эгер келечекте бул долбоордун үстүндө эки өлкөнүн окумуштуулары биргелешип иш алып барса, казак илимине чоң түрткү болот. Этими проектами я считаю, что это будет большой импульс для развития казахстанской науки. У нас есть еще большой план по подготовке кадров. Приедут в Китай. Бизде чоң масштабтагы окутуу планы бар. Өз тармагында бир нече жыл бою жакшы натыйжаларга жетишип келе жаткан адистер менен жаш илимпоздор Кытайга келет. Азыркы учурда алардын такшалмасынын планы даяр. В своей отрасли. И они уже есть план, что они приедут в Китай, да, для прохождения стажировки.